Ыр сүйбөгөн жүрөктагы жүрөккө сууруп ташта андай чабал жүрөктү. Ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жөдөттү. Саламатсыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз Чак түшкө белгилүү обончу, аткаруучу, далай көптөгөн кароо сынак фестивалдардын жеңүүчүсү Орозбай Жолдошов агабызды чакырып келип отурабыз. Анткени Орозбай агабыздын чыгармачылыгын бир иликтеп, жиликтеп ушул жерде обондорун элге тартуулаганы турат. Андыктан мен келген конокторду ошол Орозбай аганы жандап, ырларын бир камдап келген ушул конокторду тааныштыра кетейин. Алды менен айтып кеткендей, обончу, аткаруучу Орозбай Жолдошов агабыз мына бет маңдайда. Андан бери келгенде Карачач Алиева эжекебиз, андан кийин Мээргүл Каримова келип отурат. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер демекчимин. Эми Орозбай ага, мынакей ушул элибизге айтып аткандай чыгармачылык деп атабыз да. Чыгармачылык жол деген бул татаал жол, мына 40 жылдан ашуун кызмат кылыпсыз. Быйыл 41-чи жылга кетип атыптыр чыгармачылыгыңыз боюнча. Анан ушул 2 жылдын, 1 жылдын айланасында көптөгөн обондорду чыгарыпсыз. Ошол тегерегинде эле сүйлөшөлү. Эми 40 жылдан бери канча деген обондорду чыгардыңыз? 100дөн ашык, Эми ушул 1 жылдын аралыгында канча деген обондорду чыгардыңыз? Кандай багы жаш курак улам өйдөлөй баштагандан кийин кандай жаш кезде сүйүүгө көбүрөөк көңүл бурулса, андан кийин кандай тарапка обон бурулат экен, кандай болот экен дегендей да. Ушудан баштайлы. Азыркы мезгилде обондун көп кайсыл жагын ыктап атасыз көбүрөөк? Эми бул чыгарма чындыгында илхам келгенде көбүрөөк жазылат экен. Чыгармага баш оту менен киришкениме бул чыгарманын арты менен жүргөнүмө 40 жылдан ашып атат. Ушул мезгилдердин арасында канча нечендеген акындардын сөздөрүн обон жаздым. Азыр акыркы күндөрү ушу Ырысбай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата мероприятие уюштурдук элек. Ырысбай Абдыкадыров фонд тарабынан. Ошондон кийин ушул ырлар абдан жаралды. Ырлардын обондоруна илхам аябай көп келди. Улам жаш өтүп кеткен сайын баягы жаштык мезгил өтүп кетет экен дагы. Улам жаш өткөн сайын обондор баягы кайгылуу, анан салмактуу ырларды каалап калат экенсиң. Мекен жөнүндө ушундай ырларды жакшы каалап калат экенсиң, патриот жөнүндө. Ошон үчүн мен кийинки муундарды патриоттулукка, духка, элдин көйгөйүн жазууга ушундай ыктап калдым. Ошон үчүн мен элиме кааларым тынчтыкты гана, жакшылыкты гана каалайт элем. Ошондуктан мынакей ырларыңыздын көбү ош шаарым, достошом, жашагым келет, адашкан дейт, күл болуп күйдөөрүк заар дейт. Мынакей бир керемет чыгармалар болот деген ойдобуз. Азырда телекөрөрмандарга балким келиңиздер, жакыныраак отуруңуздар. Бүгүн Орозбай Жолдошовдун жалаң, сыязы курга элек, жап жаңы ырлары, обондору алып келген экен. Анда Орозбай ага дегенде эле ушул 2-борбор атыгып жүргөн касиеттүү ордулуу Ош шаарына арналган Ош шаарым деген чыгарма бар экен. Сөзү Айбарчын Сыдыкованыкы дейт. Бул темага чыгарган себеби өзүм Оштук болом. Ош шаарын ушунчалык белгилеп, даңазалап, ырдыганга ушундай өзүм интизарлыгын берип анан ушул сөзгө обон жаздым. Ошону азыр аткарып берейин. Жакшы болот. Alamdın cılılıp ağıp durgan, özünsün tehlikenin sırışarın, eline kubat verip bağıp durgan, özünsün tehlikenin sırışarın, eline kubat verip bağıp durgan.
жақташып Үйетті Сулайманды чұқыртады Келгенге бақыт чачып ырыс чачып Үйетті Сулайманды чұқыртады Келгенге бақыт чачып ырыс чачып Толқытқан ырғарыма қошып деми Қылымды қызықтырып қылқая бер Алтын шарын сүйгіздің қошым мені Қылымды қызықтырып қылқая бер Алтын шарын сүйгіздің қошым мені Kılımda kazıktırıp sıkaya gel Altın şarını süydürdüm Oşum benim Oşum benim Ey barra keldi, бар болуңуз. Караңыз, ушундай касиеттүү Ош шаарын даңктаган чыгарма экен, жакшы чыгарма. Мынакей сиздин ошол четинен баягы аксандык оозун ачайын дегенде ачып элге чурутуп таратып бериңиз, баягы угуучулар, көрөрмандар дегендей. Андан кийин Достошом деген дагы жакшы чыгарма экен. Турдубек Токтосуновдуку дейт сөзү. Обону мына Орозбай Жолдошов. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Dursa берген антыңа Дос болот адам адамға Достошкун керек менин да Дос баркын билген адамға Достошкун керек менин да Достаркын билген адамға Дос болгум келбейт жаманга Догартар залим адамга Кол сынып турган жардамга Достошом айкын адамга Кол сынып турган жардамга Достошом айкын адамга Dostmun meni kökte günüme Күнүндө тиген күнүгө Достошом гүлдөр менен да Танакер болгон сүйгүмө Достошом гүлдөр менен да Танакер болгон сүйгүмө Айга жетсе да Достошпой Питер саранга Достошкум керек тагырык Жүзүмдү тосуп шамалга Достошкум керек тагырык
тосып шамалға досташқым келет агүріп жүзімді тосып шамалға жүзімді тосып шамалға Ей баракелде, бар болуңуз. Караңызчы кандай керемет чыгармалар. Эми ушул чыгармаларды жаратып атасыз, далай чыгармаларды жараттыңыз, дагы аман болсоңуз көптөгөн чыгармаларды жаратасыз дегендей. Анан мындай жакшы мыкты ырчыларга берип атасызбы? Ырларыңыз ырдалып атабы, же көмүскөдө калып калып атабы? Эми чындыгында чыгарманы жаратып коюп атам, бирок мен мурунку эски ырларды анча ырдагандар ырдап атат. Азыр мен элге бере элекмин чындыгында. Мен кичине мына жакында ушу быйыл оркестрдин коштоосунда сентябрь октябрьларда чыгармачылыгына берген атам. Быйыл Кудай кааласа эсенчилик болуп турса, пандемия болбой, oro сыркоодан алыс болуп турса, эли журттун ушу сентябрь октябрьларда ушу чыгармачылык концертин берем деп турам. Кудай кааласа буйрса. Анан эми бул жагын эми ырчылар өздөрү тандап алат го деп ойлоймун. Мен өзүм атайлап бере элекмин. Ырларын элге сиңет деп ойлоймун. Чоң үзүлбөгөн үмүттөрүм көп. Көптөгөн чыгармаларды жаратып, дагы деле жаратып бермекчимин. Мындан кийин илхам көбүрөөк келет. Айрыкча ушу балдарга, кеңки кыздарга патриоттук детский хор чыгарсам деген үмүттө турамын. Ушундай нерселерди уран кылып, духовный кезинде оркестрде жетекчи болуп иштеп, союз балында булар көп эске алынча азыр эске алынбай келатат. Ушул балдар жөнүндө бир хор жасам деген өзүмдүн планым бар. Жакшы экен, жакшы, абдан жакшы экен. Мынакей ошо келечек максаттар ушулар ишке аштын. Анан негизинен мына эң жакшы чыгармалар оондорду жаратыпсыз да. Азыркы кээ бир ырларды уксаң сөзү деле башка, обону деле башка. Анан аранжировка менен тегиздеп түздеп коюп туруп ырдап атат. Анан жакшыларды ырдабайсың десең ошо жакшылар жок болуп атпайбы дейт да. Мына ушундай ырларды бериш керек экен. Элге да чыгарыш бул өзүнчө бул дагы чоң эмгек түйшүк да. Чыгаргандан кийин элге да жеткириш керек. Жеткенден кийин бул ырлар эл өзү кабыл алгандан ал эстен кетпейт, өмүр бою эл ырдай берет. Эми мынакей ушул жерде Карача эжеке отурасыз. Ошол чыгармачылык боюнча чогуу келатасыздар да. Ушул чыгармачылык менен иштешип, ушул Орозбай аганын канча чыгармасын, канча ырларын аткарып даярдап жүрөсүз? Мен агай менен 2 жыл болуп калды. Ушу фонддобуз чогуу агайдын бир 20-30 ырын ырдап калдым азыр. Башында жеңил ырларын ырдатчу эле, азыр бир топ азыр улам оорлоп баратат. Анан Рыспай Кадыровдун ырларын дагы бир 10 чакты ырын ырдатып калды. Азыр аракет кылып атам ырдаганга. Жакшы, мынакей мына жашагым келет, жашагым деген аты да жакшы экен. Сөзү Айбарчын Сыдыкманов экен, бул дагы. Ону Орозбай Жолдошев аткаруучу Карача Жалиева келесиздер. Жакшысын сезип жашоону, жашагым келет жашагым, жаныңда өзүң бар болуп, айтпайын турмуш азабын. Жаныңда өзүң бар болуп, тартпайын турмуш азабын. Шаңына бөлөп өмүрдү, жакшырта жаркын көлүңдү, жашайлы жаның барында, жакшы күн элеп төрүңдү, жашайлы жаның барында, жакшы күн элеп төрүңдү. Кызыкты бирге
Karmaşkan boydon kolumuz, bakıtqa koşu giderim. Karmaşkan boydon kolumuz, bakıtqa koşu giderim. Bakıtqa koşu Barakelde бар болуңуз. Эми дагы ошол коштоп мынакей кыргызды тактап, жаттап келген бул жерде Мээргүл Каримова турат. Анда Мээргүл сизге берсек, кайсы чыгармасын аткарып бересиз? Агай менен таанышканыма бир аз эле убакыт болду. Агайдын жакшы чыгармалары бар экен. Агайга чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Азыркы мезгилде ушул тандырдан жаңы чыккан нандай эле ырлары жапжаңы ысып турат. Кечинде эле алдым. Ырларын түшүндүм. Ырларыңыз оолай берсин, чыгармаларыңыз чыга берсин агай. Анда мен ошо кечеги эле тандырда уккан ырымды аткарып берейин. Арзуулар болот ар кандай дейт. О, кана. Arzular bulut arganday, aptabı taştı jarganday, köngülden gitti dilesin, gözüme kadam alganday, gözüme kadam alganday. Mengsep geçeni bir gözümü tekendim, tümlenip girip düşüme, tügayım balım esencim, tügayım balım esencim. Okşup elesin, günde gelesin, rahat verip türeke, ırımda yaşay veresin, ırımda yaşay veresin, rahat verip türeke, ırımda yaşay veresin. Ey barra keldi. Geçinde ele alsanız karansı ya. Kanday ırdı atасыз. Sonun керемет чыгарма экен. Иште аранжировка кылып мындагы сонун кылып алып чыкса болот экен, кылдай болсо. Өзү аябай тарта тургандар экен да, ырдатны келтирип чакырган ырлардын. Аптан жакшы экен. Буйрусам келечеги кең болот. Алгач сиз алып атпыз буйруса, чыгарат экенсиз анда. Эми Орозбак ай, мынакей ушул чыгармалар бул ырдын арзуулар болот аргандай деп сөзү Саламат Жыртаковдуку деп атасыз. Ал киши менен дагы чыгармачыл Эршаркак байлашып жүргөнмүн дейсиз. Ал киши Кербен тобунун жетекчисинин күйөөсү болчу. Ал киши да качып болуп кетти. Ошон үчүн мен бүгүн бул ырды ырдаткым келди. Рахмат. Бул адам аябай айкөл адам болчу. Ооруп атканда дагы ушу мени Орозбай иним каяктасың, кандайсың, жүрөсүң деп ушинтип коштошуп кеткен экен, мен сезбептирмин. Аз эле убакыт болду да өткөн ошо. Жакшы, анда мынакей ошол сиз өзүңүз да Кырсбай агайды устат катары тутуп жүрөсүз. Ошол эле мынагы жакында мартта мына Нооруз майрамына карата сүмөлөк кылып, ошол жерде дагы өз үйүңүздө эскерүү кылып, 7 дубандан ошол ырчылар келиптир, эстеп
баягы шакирттери дегендер келиптир, жакшы эстеп өткөрүпсүз. Муну сөзсүз эскерүү же телевидениеде же бир ошол маданий жайларда эмес, үйдө дагы адам эскерем десе эскере бере турган экен да. Мына сиз баштаган экенсиз, жакшы. Эми келиңиз анда дагы көбүнчө мына ырларыңызды азыр элге жеткирип калат, убакытты туура пайдаланып дегендей. Азыр аткара турган чыгармам Оого ташкан деген чыгарма. Бул сөзү Нукай Молдобековдуку, ону өзүмкү. Бул креатив акындар тобунун да иштейт акын болуп, бул кишинин 4 чыгармасына обон салганмын. Ошо азыр бир обонун азыр бет ачар кылып ырдап берейин. Туюка кетпелесиң, турмуштага тетселесиң, акылга калчай албай, акылдын кепкегешин, адашып багытыңан, ал тагдыр деп келегесин. О адашкан, о адашкан, о адашкан, ал тагдыр деп келегесин. Ал olup от болосун, атылган ок болосун, аз күндүк өмүрүңдү ач болуп ток болосун, кайралбай күбак өтөт, качан сени токтолосун. О адашкан, о адашкан, о адашкан, качан сени токтолосун. Жамгырдай төгүлөсүң, жашоодогу көкүнөсүң, чалыккан каран бугулу, чаң жолду көрүнөсүң, тосалбайга жалалдың, тобуңдан бөлүнөгөсүң. О адашкан, о адашкан, о адашкан, тобуңдан бөлүнөгөсүң. Дайрадай агыласың, дантуга багынасың, жашоодо жолуң тагатпа, жалганга табанасың, Кудайды качан эстеп, кулмун деп кайрыласың. О адашкан, о адашкан, о адашкан, кулмун деп кайрыласың. О адашкан, о
adashkan Kulum deyip kağılasın Barakelде, бар қылыңыз. Не деген қана баяғы адамды бір ойға салуы жақсы шығарма екен. Негізінен азырдағы бір атқара тұрған шығармаңыз бұл мына 29 апрелде қандай ғана бейкүнә адамдар ошоның арасында жаш нәрестелерге чейин өтүп кетти. Анан күл болуп күйдү өрүк зары деп жазылган экен. Мамедиза Абдыкайымовдуку дейби. Эми бул дагы 1-2 майда мына президентибиз аза күтүү күнү кылды. Негизинен бейкүнө адамдар өтпөсүн, жаш өмүрлөр кыйылбасын. Негизи эле жерибизде тынчтык болсун. Ушул боюнча сиз муну кандай кылып оюн чыгарып калдыңыз? Бул ошо соткадан көрүп, анан сөзүн окуп калып анан деп анан 1-2 адамдар чыгарган. Эстрадага салып чыгарыптыр. Анан неме кылып? Ушул сөздү Ушу сөздүн анан мен патриотистке кылып ичине окшоштуруп жаздым, угуп көрөсүңөр. Карышкырсынды карашып, көк кашка суну талашып, көк кал болду баккенерине, коңшулар турган жанашып, жаш төгүп ыйлап өрүк зар. Жалбырак турду дирилдеп, жигиттер кетти уккучуп, жан кыйып кыргыз элимдеп, жигиттер кетти уккучуп, жан кыйып кыргыз элимдеп. Нурыш козгогон, элелер турду болдогон, 12 жашар кыз кетти, оюнга такар тойбогон, 10 gülden bir gül açpagан, жалтана оқтон качпаган, жокерлер кетти шегитке, жашоого такыр шашпаган. Тажиктер келип кайдагы, түтөдү лейлек аймагы, күл болуп күйдү көргүзар, күлкүлөр көчүп жайдагы, 36 өмүр кыйгылды, кимуга телиң ыйыңды, тарыхта калган жазылып, карытат бул күн кылымды, күгүнгө күнүң айланып, күл болуп күйдү көргүзар, күнөлү болду кайтарап, көрүп бийгири турган Кудай бар, күнөлү болду кайтарап, көрүп бир турган Кудай бар,
көрүп бер турган Кудай бар. Баракелде, бар болуңуз. Ушул өтүп кеткен бейгүн адамдардын уруху жандап бейишке чыксын дегенди айтабыз. Чындыгында бейгүнә адамдар эч жаш өмүрлөр кыйылбасын. Ушул чыгарма менен мына канча деген элге маданият тармагынан дагы бул эскерүү дайыма калат деген ойдобуз биз дагы. Эми Кара чечеже келиңиз. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Жыргалына махабаттын эриди, ялынына су себелеп сезиндин, кызганыштын ызасына жеңилдик, ялынына су себелеп сезиндин, кызганыштын ызасына жеңилдик. Барра келди, бар болуңуз. Алыс калды деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы экен, алыс калды дейт. Кызык болчу жашты күндүн барысы, сезимдердин сереси, кыялданып кызык өтчү сейилдер, ары таза жаттар элик анда биз, бүктүргөндөй күрөшүлөрүндө, ары таза жаттар элик анда биз, бүктүргөндөй aylar öttü, jıl öttü, estilikке айланышты
жақта қалды біздің айдын күн, алыс жақта қалды біздің айдын күн. Ей баракелде, мынакей ушундай жакшы чыгармалар. Эми Оразбай ага, мынакей ушундай жаңы сыязы кургай элек ушундай жап жаңырларды тартуулап атасыз. Дагы сизди өзүңүздүн аткарыңызда дагы чыгармаларды кырдаталы. Кайсы чыгармалар калды? Азыр сүйүнүн ханышасы турбайбы деген чыгармаларды да берейин. Жүргенде көгөттердин көзелегинде сүртүлгөн султандардын карегине сүйгүнүн ханышасы турбаймынбы жоларган ыйык сезим дарегине сүйгүнүн ханышасы турбаймынбы жоларган ыйык сезим дарегине. Бүгін мен өзгөчөмүн күйіп турам, күн болып жылдарга тегип турам, өзүмө калабатты тартуулаган, башымды жаратканга ийип турам, өзүмө махабатты тартуулаган, башымды жаратканга ийип турам. Сойсалган сулуу таңды көктөмүндө жүрөктө сүйгүм жашай өзгөрдү, сергитип сезимдердин ой кырларын, нөшөрлөн жаңгыр төгүп өткөнүндөй, сергитип сезимдердин ой кырларын, нөшөрлөн жаңгыр төгүп өткөнүндөй, сергитип сезимдердин ой кырларын, нөшөрлөн жаңгыр төгүп өткөнүндөй. Анда кайра кезекти şu Карача Алиевага берели. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Жашоонун билгин кадырын. Ак тилек менен жашаган, максаты болот барына, сыйлашып өткөн тирүңдө адамдын билген кадырын, сыйлашып өткөн тирүңдө адамдын билген кадырын, сыйлашып өткөн тирүңдө
kadırın. Келбети жазда жаңырап, тоқтабой өмір ағылат. Жашоонун билген кадырын, көзүң сан кайдан табылат. Жашоонун билген кадырын, көзүң сан кайдан табылат. Жашоонун билген кадырын, көзүң сан кайдан табылат. Өмүрлөр гүлдө гүлдөсүн, багында булбул үндөсүн. Баркына жетпей жашоонун, эч болуп калып жүрбөсүн. Баркына жетпей жашоонун, эч болуп калып жүрбөсүн. Баркына жетпей жашоонун, эч болуп калып жүрбөсүн. Эч болуп калып жүрбөсүн. Баракелде бар болуңуз. Негизинен эми Орозбайга бул чыгармалар сөз тапкынча обондагы, кайрыктардагы бир эргүү болуп келет да. Анан сөз издей баштайсыз. Же сөздү ырларды тандап окуп атып, соц тармактарданбы, же китептенби, каерде мындай көрүп анан ошого чыгарсам болот экен дейт. Чындыгында акындар менен мен Бишкекке келгенде көбүрөөк иштешип, көптөгөн сөздөргө баягы чоркок болбой үйрөндүм. Анча-мынча акындардын сөздөрүнө да ашыкка чукуп коем. Анан акындардын өзүнүн уруксаат сурап, мүчөсү туура келбей калган болсо, ошол бир тамга, эки тамга оңдоп койсом болобу деп сурап туруп анан оңдойм. Муунга түшпөсө, баягы бир тамгадан кетип калат да немеге. Ошон үчүн обондор бардыгы эле жазыла бербейт. Ошо анча-мынчасын оңдоп коем мен. Ошонусу менен айырмаланат экен. Акындар менен тыгыз байланышта иштеш керек экен. Негизи көбүрөөк окуп, көбүрөөк сөз байлыктар көбөйүп экен. Көрө-көрөгө сүйлөй чечен болот экенсиң. Ошентип билбегенди билет экенсиң, кылбаганы кылат экенсиң. Ошентип өнөрүмдү аркалап келе атамын да. Эми а деген менен бу деген менен убакыт деген турбайт экен, жылуу олтурат экен. Мына убактыбыз дагы соңуна келди. Андыктан жыйынтыктоочу сөз катары сиздин ушул чыгармачылыгыңызды ушул убакыттын ичинде ачууга аракет кылдык. Калганын көрөрмандар өздөрү дагы сын баасын берер. Андыктан келиңиз сизге ошол сөз берели. Эми мен ушул учурдан пайдаланып, биринчи элтердин жумуш кызматкерлерине ыраазычылык билдирип коеюн. Экинчиден жалпы кыргыз элиме, жалпы жумурiyet элибизге тынчтыкты каалаймын. Жанагындай табаатчылык, кабаатчылыктар алыс болсун. Элибиз тынчтыкта жашап, ынтымактуулук деле болсун. Элдин көйгөй эч убакта болбосун. Жакшы ой пикирлери менен, жакшы саналыштары менен башка элдерге өзүбүздүн аракеттерибизди башка жалпы жумуриятка көргөзүшүбүз керек. Элибиз көтөрүлүп, журтубуз майлуу сүттүү иштерди иштеп, башка элдерге караганда Кыргызстанды өзгөчөлөнткөн бир мамлекет кылганга үндөп кетер элем. Рахмат, баракелде бар болуңуз. Мынакей ушул Орозбай Жолдошов агабызды колдоп, ырларын ырдап келгенсиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ушул чыгармаларды жерге таштабай, калтырбай элибизге чыгара бериңиздер демекчибиз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы чыгармачылык эргүү, дем күч каалайбыз. Элге дагы маданият тармагынан чоң кызматтарды кыла бериңиздер. Бар болуңуздар. Урматтуу теле көрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.